Yunus suresi 12. ayet. Kezalike zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. İsraf kıluvchilarga kılgan işlerin zinatı kılıp koz kılıp körsetip koyuyor deydi şeytan. Bu jırgattım, жақсы kılıp atam dep ойлойт. Çet mamlekette kıynalıp bizden baldarımız her kimden uruş jeme uğup жылына Kırgızстан'ın budjetidey 3 milyardga жақын акча жөнөтөт. Бетте ата-энелер чайханага барган менен, шариятта жок жолдор менен, жок кылуу менен алекпиз. Байкуштардын келечеги эмне болуп атат? Кыздарыбыз жашсыз кетип атат. Ал бактылуу болуп бала эмизиш керек эле, бир бала жытташ керек эле. Балдардын жаштыгы кетип атат. Ага үй салгандын ордуна, бир эме кылгандын ордуна биз алардын акчасын чача берсек, кайда барабыз урматтуу мусулман? Мына көчөлөргө чыгалы, кафелер толгон. Кайдан көрсөм, тойдон көрөм дегенде, кайдан көрсөм кафеде да. İnnal musrifine hum ashabun nar, israf kıluvchilar dozok eğilerdi. Emi prezident, jurt başçı, baş bolup uşul nerseni aytып olsa, biz meçitke kelgen, Allah'ın barlığına bilgen, iman keltirgen biz kolda olsak kim koldaydı? Biz uşul nerseni kötörüp koldap çıkmasak. Anan kurna misali, men atama, atanga urmatımızma bir dua kılçı, dua kılganını bilmeysin. Atаңды жақсы көрөт экенсиң. Атаңа арнап айлыңды жолуңда койсоң болбойт. Обязательно 3 жылкы союшуң керек. Өткөндө бирөөдөн мен сурадым, атай канча жылкы болду? 10 жылкы союлду дейт. $10.000 деген сөз. Анан чыгып алып, биз айылдын мектеби бүтпөйт, айлыбызга 3 жыл болду, крышасы жабылды. Жабып койбойсуңбу сен? Колуңдан келет экен го.